Жогорку кеңештеги бир катар депутаттар КСДП лидери Алмазбек Атамбаевдин кадрлары кадр болбой калсын. Ишенген жакын адамдар экени белгилүү. Алардын бири депутат Муктар Айнакулов депутаттык мандат эл үчүн эмес, уюшкан кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатканы жакшы эмес. Сөзүбүз куру болбош үчүн далилин келтирип айталы. Эми эле күлүү болуп келгенден бери анчалык күжүрмөн ишмердиги деле коомчулукка билинген жок. Орто заар депутат катары гана элдин элегинде жүрөт. Кыйратып мыйзам жазганын, активдүүлүгүн көрбөгөндүктөн оозго аларлык мыдыры байкалбайт. Бирок коомдук жардамчысынын таскагы катуу экендигин журтчулук байкады. Маселен, жакын арада күч түзүмүнө колго түшкөн Кубан Токтосунов криминалдык чөйрөдө аты таанымал кадимки Сакалдын бир тууган иниси болуп чыкканын кандай бааласак болот? КСДП депутаты эмне себеп менен шек жараткан бул жигитти өзүнүн үйүрүнө кошуп алды экен? Балким таасир эткиси келгендир бирөөлөргө. Ак жүрөк болсо кирим чөйрөдө жүргөн кишинин инисинин жанына жакын жолотпой эле да. Айтор берилген суроолорго жоопту эми тийиштүү органдар берери белгилүү болуп калды. Албетте парламентте мындай жоболоңдуу окуялардын жүз берип жатканы нормалдуу көрүнүш дегенге болбойт. Анткени Муктар Айнакуловдун коомдук жардамчысы Кубан Токтосунов Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан козголгон кылмыш иштин алкагында абакка алынып, учурда абакта олтурат. Мындан улам депутат Айнакулов крематалык Сакалдын кол баласы болуп жүрбөсүн деген суроо туулат экен. Айтмакчы, Айнакулов депутат болгонго чейин Атамбаевдин ак тошчуларынын катарына жүргөнү белгилүү. Андыктан Атамбаевдин Крим чөйрө өкүлдөрү менен болгон өз ара мамилеси тууралуу маселени козгоп калуусу ажеп эмес. Булак Назар Ньюс KG биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.